Анвар Меделбек уулу учурда Бишкектеги ири компаниялардын биринде эмгектенет. Буга чейин жогорку кеңеште да иштегенин айтат. Жумуштун окуунун артынан 15 өлкөгө барып келип көптөгөн жакшы сапаттарды да үйрөнгөн. 17 жашымда Flex программа аркылуу чыктым элем Америка Кошмо Штаттарында. Анан кийин алардын Америкага барардын астына бизди бир айга жакын аябай катуу даярдаганда, мисалы кыргыздардын салттары башкача, же болбосо убакытка көз караштары башкача болот, америкалык башкача болот депчи. Негизи мындай дүйнө жүзүндө деле көп айтылып кетет. Мисалы немис болсо убактына 00 секунд менен келсе, американец болсо келгенде бир 15 мүнөт эртерээк келет депчи. Негизи ошол эле чын экен мынакылар. Кыргыздар болсо кичине кечигип калганга да мындай көнүмүш адат болуп калды, бирок негизи ушул негизи туура эмес болуп калат да. Каарманыбыз чет өлкөлүктөр убакытка абдан олуттуу мамиледе болоорун белгиледи. Анткени башкалардын убактысын да албайлы деп өздөрүн тарбиялашат экен. Бир конференцияда жүргөм, азыр кайсы мамлекет экени эсимден чыгып калды, кайсы жакта жүргөнчү. Ошондо мен бир 10 мүнөттөгө кечигип калдым го дейм. Анткени болсо биз жаткан жатаканада гостиницада, анан кийин конференция болуп аткан жер болсо кичине алысыраак болуп, тиги ошол ортодо чакырымды жакшы санай албай калып, кичине кечигип калгам 10 мүнөт. Анан кийин бирке ойлойбуз экен, биякта 10 мүнөткө келсең 5 деп болот. Бирок киргенде эле мындай элдин көз караштары кадимкидей туура эмес болгондо баары карап калышканда, бул адам кечигип келди деп. Карасам аяктан 100 чакты адамдардай болуп туруп, баары эле кечикпей келиптир да. Убакытты туура пайдаланып жана так жүрүү бул келечекте адамдардын ортосундагы мамилени жакшыртып, жана ийгиликке жетүүнүн жакшы бир жолу. Сыйлоо бул ошол анын убактысын көп албай, туура колдонуп, кечикпей барган аябай маанилүү да. Мисалы болсо, иш баштардын астында мен эртең менен туруп, мисалы өзүм блокнотума жазып алам. Мисалы бүгүн булар менен жолугам, бүгүн New TV'нин журналисттери менен жолугам, жана башкалар менен жолугам деп ушундай болот да. Отуруп убактысын санап, кайсы адам менен канча убакытта жолугам, ошону санап билип койгон, бул өтө эле оңой нерсе. Айзада Нурадилова, Алтынбек Кубанычбеков, New TV таң маана берүүсү.